Меккеге сапар велик менен 31-күн. Эртең менен Шукурулло байке переводчик менен кийинки 100 километр өтө кыйын болушун эскертти. 5 километрден кийин калк конуштан тамак аштын запасын дагы көбөйтүп койдум. 10 километр тегиз жолдордо жүрүп, подъем жолдорго даярдана алдым. Кээ бир убактар болот түз жолдордо деле шамал жок болсо деле велосипеддин жүрүшү кыйын болуп калат. Велосипедди текшерип коесуң, баары жакшы эле. Ашуулар катарынан тизилип алгандыктан ар бир ашуунун үстүндө эс алып жаттым. Трассанын боюнан тамак ичейин деп тамак ашымды чыгарып, тетиги повороттон өтүп отуруп чай ичейин десем, ал жакта кафе бар экен. Чарчаганда ысык чайга эмне жетсин. 1 сааттын ичинде чай ичип уктап да алдым. Тамактан кийин велосипедиме да, денеме да күч кирди окшойт. Өтө ылдам кетип жаттым. Ашууларга да өтө бат чыгып жаттым. Ар бир ашууга чыкканда ушундай кооздукту көрүп жатканыма шүгүр кылып жаттым. Велосипеддин ылдамдыгы өтө бат кетип жатса да, жан дүйнөмдү шаштырбай, бул көзөрмөмдөрдү жаттап калууга аракет кылып жаттым. Велосипед тепкенден ушунусу сонун. Артыңды алдыңды ойлосоң, азыр кулайсың же сүзүлөсүң. Саат 5-терде мен пландаган 70 километрди басып өттүм. Андан кийин жалаң спуск жолдор гана болуп жатты. Бойлоп бараткан тоолор өзгөчөлүк кооздук менен жарышып жатты. Туннелдер аябай көп экен. 1 сааттын ичинде 12 туннелден өттүм окшойт. Биринчи менен 10-су гана 500 метрге чейин болсо, калгандары 50-100 метрден гана болуп жатты. 6-да спуск жолдун түбүнө жеттим окшойт. Кайра подъем башталды. Болгону да серпантин змейка жолдор экен. 1 саатта кыбырап 7 километр өтүп, кафеге жетип келдим. Тамактанып, жылуу намазканасында жатып калдым. Меккеге сапар велик менен 32-күн. Эртең менен кафенин ээлери түрк тилдүүлөр менен тамактанып, бисмилла деп сапарымды уладым. Жолго чыгып дароо эле ылдыйды карадым. Кече-кечинде жакшы жол жүрүп койгонумду байкадым. Анан ары дагы күртөө подъемдор күтүп турду. Велосипеддин үстүндө өтө көп энергия кеткендиктен жөө эле басып жаттым. Өтө күртөө подъемдорун эсептегенде биздин төө ашууда эле экен. Интернеттин ээси гана иштеп жатты. VPN'дин эле иштеши кыйын болуп жатты. Бир чокудан экинчи чокуга өтүп, тоолор ар кандай ракурстардан көрүнүп жатты. Бир гана түстөрү өзгөрбөй жатты. Сапсары тоолор. 10 километр жол жүргөндөн кийин Wi-Fi иштеген кофехана бар экен. Кечээ күндү интернетке жүктөп ашуунун чокусуна умтулдум. Көрсө так даана чокусу деле жок экен. Тоолордун үстүнөн тегиз жол тартып коюшуптур. Ал эми ылдыйды көздөй жолу болсо, түз жана өтө узун болгондугу кубандырды. Перевал бүткөндөн кийин кичинекей ашуулар билинбей деле калып жатты. Ар бир ашууда чыкканда таң каласың. Сапсары тоолор, чөлдөр, топурак менен жасап койгондой эле кооз тоолор. Ал эми жолдоруна сөз жок. Өтө жакшы карашат экен. Ал эми ремонт жолдору болсо 2-3 километрден эле экен. Кыскасын айтканда, Ирандын жолдору азырынча мен үчүн биринчи орунда. Бирок жолдо барасаң, ирандыктар машинанын терезесине эле көрүнгөн таштардыны ыргыта беришет экен. Тазалык боюнча акыркы орунда. Шерзат байка айткандай эле, көрүнгөн жерден токтоп тамак жасап, чай ичип уктай беришет экен. Өзүнүн чоң үйүндөй эле сезишет экен. Бир кафенин боюна токтойм десем, жарык болчу. Экинчи кафеге жеткенче караңгы кирип кетти. Кафенин ээси түрк тилинде сүйлөйт экен. Ал менен сүйлөшүп калып, кафенин жатаканасында жатып кал деди. 4 күнүн бери душ көрөлүк болчумун. Меккеге сапар велик менен 33-күн. Эртең менен буттун ашуудан кийинки оордугу билинди. Тайымкыдай эле 1-2 километр кыйыныраак болот. Эндорфиндер бөлүнүп, буттун чарчагандыгы деле билинбей калат. Күн чыгып турганы менен өтө салкын болуп турду. 2 саатта Зенжан деген шаарга жетип келдим. Шаарды алыстан байкап эле түп-түз трасса менен кете бердим. Буга чейинки шаарларга караганда шаар кичине жашылыраак экен. Шаардын постунда ассилер эмне шапка кармап турат десем, көрсө алар тилемчилер экен. Шаар узун экен. 7-8 километрдей. Шаардан чыгып, андан ары дагы 15 километр өтүп, түшкү тамакты жегенге кафеге кирдим. Велосипедим менен оозуна барсам, ошол жакта иштеген байке велосипедке парковка таап берди. Бети колду жууп келгенче эле шорпо алып келип берди. Заказды переводчикти ачып отурбай эле шашлык деле көрсөтөм. Бул жолкусунда официант шорпону көтөрүп баратканда аны да көрсөтүп койдум эле. Шашлык күрүчтөн башка тамак жасабагандай. Баары эле ушул тамакты жеп отурушат. Мен да жалаң ушул эле тамакты жеп жатам. Жакшы энергия берип, көп убакытка ач калбайсың. Ушул тамак шорпо 2 банка коласы менен 500 сомдой болду. Карта менен бат эле төлөп, кафенин намазканасынан намаз окуп, сапарымды алга уладым. Түштөн кийин шамалдар катуу башталды. Албетте жүрүш да кыйын болуп калды. 150 километр аралыктагы Каспий деңизинин шамалдарыго деп ойлоп койдум. Каспий шамалы калпагымды учуруп, панамамды да учурайын деди окшойт. Отелге жеткенче перекус кылсамбы деп баратсам, ирандык байке токтоп, мөмө жемиштерди берип, дарбыз жедирип кетти. Жакшы адамдар көп, бирок оорулардан сак бол деп айтты. Күн кирип, жетилерде отелге да жетип келдим. Талап аз болгондуктанбы, отелдер өтө аз экен. Баасы да арзан экен, 800 сомдой. Көргөздөр үчүн чоң рахмат.